Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, amma ba'da. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hurmatly dostlar. Sabaqtары сулантабыз жин жана шайтандар аламы, өтүлүүчү маселебиз жиндерден тосулуучу, коргонуучу жолдор, куралдар. Ушул маселеде Курандын ордуна келгенбиз. Курандагы сүрөлөр, аяттар, кайсы сүрө аяттар өзгөчө ошол таасирге ээ. Негизги жалпы эреже Курандын баары шифа. Мындайча айтканда, Аллах Таала Куранда айткандай, биз бул Куранда шифа түшүргөнбүз дейт. Шифа түшүргөнбүз дейт. Ошон үчүн Курандын баары жалпы эреже менен кайсы аятты окубасын, албетте Аллахтын каалоосу менен таасирге болот. Бирок ошондой болсо дагы биз айттык, кээ бир сүрө жана аяттар өзгөчө бир таасирге ээ болот, албетте. Ошонун ичинен биз айттык, Аль-Фатиха сүрөсү, Аль-Бакара сүрөсү, Бакара сүрөсүндөгү кээ бир аяттар, Аят-ал-Курси жана акыркы 2 аят Бакара сүрөсүнүн жана Ихлас, Фалак, Нас сүрөлөрү өзгөчө таасирге ээ дедик. Жана кээ бир хадистерде кээ бир аяттар дагы келет, кээ бир сүрөлөрдүн кээ бир аяттары. Имам Ибн Маджа риваят кылган хадисте Убай ибн Кааб радыйаллаху анхудан ал айтат, бир күнү пайгамбарыбыз менен чогуу болушум дейт. Анан бир киши келди дейт бизге. Пайгамбарыбызга айтты дейт, менин бир тууганым, менин бир акем ооруйт деп. Пайгамбарыбыз сурайт, эмне оору дегенде, бир ошол жин оорусу менен, жин тибүү менен ооруйт дейт. Ошондо пайгамбарыбыз алып кел дейт. Алып келгенде аны пайгамбарыбыздын астына отургузду дейт. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мага дем салды дейт. Биринчи Аль-Фатиханы окуду дейт. Андан кийин Аль-Бакара сүрөсүнүн 1-4 аятын окуду дейт. Андан кийин 2 аятты окуду дейт. Биринчиси ва илахукум илаху вахид деген. Экинчиси Аят-ал-Курсини окуду дейт Бакарадагы. Андан соң акыркы Бакара сүрөсүнүн 3 аятын окуду дейт. Анан Али Имрондун Шахидаллаху аннаху ла илаха иллаху деген аятты окуду дейт. Андан соң Ал-А'раф сүрөсүнүн Инна роббукумуллаху лази халака самавати вал ард деген аятты окуду дейт. Жана Ал-Муминун сүрөсүнүн акыркы аятын окуду дейт. Фата'ала Аллахул маликул хак деп башталат, ушул аятты окуду дейт. Жана Жин сүрөсүндөгү кээ бир аяттарды окуду дейт. Жана Софат сүрөсүнүн 10 аятын окуду дейт. Андан кийин Хашр сүрөсүнүн 3 аятын окуду дейт. Акыркы анан Кул хуаллаху ахад окуду дейт. Кул аузу би роббил фалак, кул аузу би роббин нас. Деп ушуларды окуганда жанакыл жин оору менен ооруган киши оорубагандай болуп айыгып кетти дейт. Демек, ушул аяттар келет. Хадис бир аз аныктыгы бир аз суроо жаратат, бирок ошондой болсо дагы өкүмү жакшы деген алымдар дагы болгон бул хадисте. Ошон үчүн рукия маселесинде, дем салуу маселесинде бул тажрыйбада колдонулуучу аяттар, өзгөчө аяттар болуп эсептелет. Жана бөлөк хадисте келет, Ибн Масуд радыйаллаху анху бир ооруган кишинин астынан өтүп баратканда жанынан Ибн Масуд ошонун кулагына Аль-Муминун сүрөсүнүн Афахасибтум аннама халакнакум абаса деген аятты окуду дейт. Ошол аятты аягына чыгарганда жанакыл оорулуу жакшы болуп кетти дейт. Ошондо пайгамбарыбыз сурады дейт. Баягы Ибн Масуд кулагына окуган экен, жакын туруп. Пайгамбарыбыз сураган экен, кулагына эмнени окудуң дегенде, Ибн Масуд айткан экен, ушул аятты окудум дегенде пайгамбарыбыз айткан экен, Аллах менен касам ичем, эгерде кайсы бир киши бекем ишеним менен ушул аятты окуй турган болсо, анда тоо ордунан жылып кетет деген экен. Албетте бул хадистин дагы аныктыгында алымдар талаш тартыш болгон, алымдардын ортосунда. Бирок ошондой болсо дагы рукия илими, дем салуу илими тажрыйбага негизделген илим болгондугу себебинен көбүнчө бунун баардыгы тажрыйбага колдонула берет. Себеп дегенде бул жанагы адамдарга пайда бергендин негизинде. Эң негизгиси
ниет эгерде ушул Курандын баардыгы шифа деген ниет менен эгер боло турган болсо, жалпы ниет менен боло турган болсо, анда ушул аяттардын баары окулуп адамдарга пайда берилип кете берет албетте. Эми суроо жаралат албетте ушул аяттардын баарын жаттап, тактап окуган шарт бар бир кишиге дегенде, албетте мунун баары шарт эмес. Балким шарт болот, ким ушул нерсе менен алек болсо, жанакы дем салган рукия окугандарга бул балким шарт болот. Себеп дегенде, алар бул нерсе менен алек болгондон кийин ошол чеберчилиги ушул нерсеге негизделет, түптөлүш керек. Жана бөлөк аяттар өтө көп. Мисал үчүн негизги эреже, мисал үчүн киши эгер сыйкыр менен орой турган болсо, өзгөчө ошо сыйкыр аяттары окулат. Эгер көз менен окулган, көз тийген болсо, ошол көзгө тиешелүү аяттар окулат. Эгер көрө албастык менен ооруган болсо, анда көзгө көрө албастык тууралуу келген аяттар окулат. Эгерде мисал үчүн денеси ооруган болсо, анда ошол денеге тиешелүү аяттар окулат. Кыскасы, кайсы оору менен эгер окуй турган болсо, ошого шайкеш аяттар менен ким окуй турган болсо, өтө таасирлүү болот албетте. Бирок бул ошол нерсени тастыктап, аныктап, бекемдеш, бул албетте ошол адистерге кайта турган маселе болуп эсептелет, дем салгандарга. Бирок ошол нерседен бир нерсени айтып кетким келет. Ар бир киши кыла ала турган нерсе, жана эң күчтүү рукия болуп эсептеле турган нерсе, бул анык, ошол анык сахих хадистерде келген, мындайча айтканда сарих хадистерде келген, эгер ошол сүрө аяттарды айтып кетсек, ар бири кыла алат буну. Бул биринчиде Аль-Фатиха сүрөсүн окуса болот. Аль-Фатиха сүрөсүн. Андан соң Аятал Курсини баары билет буну. Анан Ихлас, Фалак, Нас. Мына ушул бешөө. Ушуну жаттап алыш керек. Жана ким кайсы оору менен оорубасын, өзү ооруйбу, бирөө ооруйбу, баласы ооруйбу, ошого ушул бешөөнү окуса жетиштүү болот. Балким ушул бешөө эң күчтүү рукияга колдонуучу сүрөлөр. Бул Аль-Фатиха, Аятал Курси, Ихлас, Фалак, Нас. Ошол ким ооруган болсо, жанына отуруп, ушуну окуп, улам бир аз түкүрүгү чыккан акыбалда, улам түкүрө берет, окуган маалда. Же сууну коюп алып, сууга дем салып, ошол аяттар менен аны ичсе болот, жумса болот. Кыскасы, баары кыла турган, баары дем сала турган рукия бул ушул 5 аятка негизделет. 5 аятка. Фатиха, Аятал Курси, Ихлас, Фалак, Нас. Баарынын бул жатында бар. Мындайча айтканда, баары жаттаган нерсе да бул. Эми ушул жерде, ушул чекитте токтоп турабыз. Бүгүнкү ошол өтүлүүчү дуа маселесиндеги маселебиз. Биз саламга тиешелүү адептерди өтүп атканбыз. Имам Абу Дауд риваят кылган хадисте Абу Хурайра радиаллаху анхудан ал айтат, пайгамбарыбыз айткан дейт. Эгерде силердин бириңер бир тууганыңарга жолугуп калсаңар, анда ага салам бергиле дейт. Жана эгерде ошол чогуу баратканда ортоңорду бир бак же дубал ажыратып калган болсо, киши экөө чогуу баратышы мүмкүн, ортодо бир нерсе болушу мүмкүн, ал машина болушу мүмкүн, бак болушу мүмкүн, дубал болушу мүмкүн, ушул бир тоскоолдук эгер ажыратып туруп, кайра эгер жолуга турган болсоңор, анда дагы салам бергиле дейт. Демек, саламдын адептеринен ар бир жолугууда канча убакыт өтпөсүн, 1 мүнөт өттүбү, 1 саат өттүбү, кайра жолуккан сайын салам берсе, албетте бул мусулмандардын ортосунда махабатты, сүйүүнү, үлпөттү жаратат. Ошон үчүн жолуккан сайын биринчиден, экинчиден бөлөк кабарларда да келет, ажырап кетип атканда дагы бири-биринен салам бериш керек, албетте. Жана акыркы ушул маселедеги бир хадисти айтып кетебиз. Имам Ахмад, Имам Ибн Хиббан, Абдуразактар риваят кылган хадисте Абу Малик аль-Ашариден пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Бейиште ушундай үйлөр бар" дейт. Ушундай бөлмөлөр бар дейт. Алардын ичинен сырты көрүнөт, сыртынан ичи көрүнөт дейт. Мындайча айтканда, ушундай деңгээлдеги тазалыктагы тунук болгон ушундай үйлөр бар дейт. Алар
ким адамдарга тамак берген болсо, тамактандырган болсо, жана саламды жайылткан болсо, жана адамдар уктап атканда түндө намаз окугандарга даярдалган дейт. Камдалган дейт. Демек, бейиштеги ушул ажайып келген бөлмөлөр, үйлөр ушул 3 нерсени кылгандарга даярдалган дейт. Адамдарга тамак бергендерге, саламды жайылткандарга жана түндө тахажжуд намаздарын окугандарга. Элдер уктап атканда, ал түндө Аллах үчүн, Аллахтын соогуна үмүт этип, ушул намаздарды окуйт. Негизги бизге тиешелүү нерсе бул саламды жайылтып, саламды көп айткандарга. Аллах Таала бизди саламды жайылтуучулардан кылсын, ушул нерсеге бизге кош көңүлдүктү салбасын. Жана ошол менен бирге биздин жүрөгүбүзгө мусулмандарга болгон сүйүүнү салсын, жана жүрөгүбүздөгү жек көрүүнү алып салсын, жана жиндердин, шайтандардын зыянынан бизди сактасын. Жана ушул сабактарыбызды ихластуу, берекелүү, дайымдуу кылсын. Субханак Аллахумма ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Görüşкөнчө сак саламат болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.